Президент Садыр Жапаров Малайзияга расмий сапар менен келди. Куала-Лумпур шаарындагы эл аралык аэропорттун флагштокторуна Кыргыз Республикасы менен Малайзиянын желектери илинип килем төшөлгөн, аны бойлото ардак кароол тизилген. Расмий сапардын алкагында президент Садыр Жапаров бир катар жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Анда Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана башка стратегиялык багыттар боюнча кызматташуунун учурдагы абалы жана келечеги талкууланат. Ошондой эле Садыр Жапаровдун Малайзиянын мыйзам чыгаруу бийлигинин жетекчилиги менен жолугушуусу жана бизнес коомчулук менен диалог өткөрүүсү пландаштырылган. Белгилей кетсек, бул сапар Кыргызстандын мамлекет башчысынын акыркы 30 жылдагы Малайзияга болгон биринчи расмий иш сапары. Бул акыркы 30 жыл ичиндеги Кыргыз Республикасынын мамлекет башчысынын Малайзияга биринчи расмий сапары. Ушул расмий сапар Кыргыз-Малайзия мамилелерин өнүктүрүүдө чындап эле тарыхый окуя десем болот. Негизинен бул расмий сапардын алкагында эки өлкөнүн мамлекет башчылары биргелешкен билдирүүгө кол коюшат. Бул эң маанилүү документте эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүнүн негизги багыттары белгиленип, мындан аркы кызматташуунун жол картасы катары болуп калат.